Бул кадимки онлайн сабак. Ош технологиялык университетинин окутуучусу студенттерге сабакты түшүндүрүп, кайра кайтарын байланышка чыккан кез. Башка түрдө инвестор, Кыргызстандагы баардык билим берүү мекемелеринин катарында технологиялык окуу жайды аралыктан окутууга өткөн. Мурда мындай ыкма колдонулбаган үчүн башында кыйынчылыктар орун алып, азыр эми баардыгы калыпка түштү. Окуу процесси онлайн режиминде үзгүлтүксүз жүрүүдө. Бизде окуу процесси технологиялык университетинде графиктер аркылуу кетип атат. Баардык процесс токтогон жок. Буга чейин министрлик талаптан баардыгы онлайн түрүндө өткөргөнгө уруксат берилгенине байланыштуу бүт сабактарыбыздын баардыгы онлайн түрүндө өткөн. Биз негизи буга чейин эле даяргерчилик көрүп жүргөнбүз. Анан быйылкы жылда мына пандемияга карата жаңы направленияда биз мындай определенный бир программалар бар. Ушу бүт өлкөлөрдө деле баардыгы ушуну колдонуп жүрөт. Ушу биринчи негизден ушу WhatsApp аркылуу, экинчиси ушу бизде Zoom деген программалар бар. Ошо Zoom программалар аркылуу онлайн сабактар ham өтүп жүргөн. Ошо экзамендери дагы ошол Zoom программаны WhatsApp аркылуу кабыл алып атат. Одан тышкары бизде баягы системабыз бар, AVN программабыз образовательный порталда киргизилген. Ошо образовательный порталда баардыгы электронный системага өткөрүп койгонбуз. Ошо электрондук система менен кабыл алуу жүрүп жатат да. Жумабаева Гүлбарчын, сизге билет тандалдабыз. Экранды карап турабыз. Азыркы тапта биринчи семестрдин окуусу аяктап, студенттер экзамен тапшырып жаткан чагы, сынак онлайн режиминде. Карантинге чейин эле окуу жай сынактарды электрондук негизде өткөрүүгө өткөн болчу. Мурункудай окутуучу менен студент бир кабинетте болбойт. Экзамен, зачет тапшыруу электрондук негизде жүрүп турган. Электрондук системада пайдалуу берген себеби жерлери баягы электронное тестирование без баягы мугалими жок аркылуу просто экзаменге бизде мына мультимедийный центрибиз бар. Ошо мультимедийный центрлерибизде кабыл алабыз экзамендерди. Ошол жерде студенттер без мугалимдин доступу жок эле мугалими жок аркылуу өздөрү кирип ошол жерден тапшырып чыкканга шарттар түзүп бергенбиз. Ошол үчүн студенттер азыр эми онлайн түрүндө болгонуна байланыштуу, студенттер ушу университетке келбегенине байланыштуу үйүнөн баягы иштеген жеринен же кайсы өзүнө ыңгайлуу жер болсо, ошол жерден онлайн түрүндө эле өздөрү тапшырып жатат. Мугалимдердин алдына келип баягындай коррупционный действиялар болбоо шарты ошондой болуп жакшы болуп жатат да. Ушул жердин плюс деп айтсак болот. Ош технологиялык университетинде тапшырган студенттердин саны жыл сайын көбөйүп, аны менен катар аларга жетиштүү шарт түзүүдө окуу жай жетекчилигинин негизги милдети болуп турган. Ага байланыштуу материалдык техникалык базаны чыңдоо мезгил талабы болгон. Эң чоң китепканада дал ушул окуу жайда ачылганы студенттердин тиешелүү деңгээлде билим алуусуна түзүлгөн шарттардын бири болду. Өлкө санариптешүү кадамына барганда окуу жайда четте карап турган жок. Санариптешүү жылынын алкагында бир топ окуу китептер электрондоштурулуп, керектүү китепти кайсы жерде болсо да окуганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Аны менен катар бирдиктүү терезе системасы ишке ашып, студенттердин керектүү документтери бир жерге топтолду. Университет ошо өзүнүн күчү менен, башкача айтканда бизде программисттер иштейт да, ошолордун жардамы менен ошонун сайты түзүлгөн, ошол сайттын бир бөлүгүндө электрондук китепкана жайгашат. Андан сырткары билим берүү порталы деген чоң портал жайгашат. Ошол порталга электрондук китептер, анан окутуучулардын, профессорлордун электрондук лекциялары, электрондук сабактары баардыгы жайгашып, пайдаланууга берилет да. Анан студенттердин ишин жеңилдетүү максатында бирдиктүү терезе ачылган. Бир жыл болуп калды иштегенине. Баардык маалыматтар студенттерге справка керек болобу, же башка дагы бир маалыматтар керек болобу, ушул бирдиктүү терезеден келип эле, ушу бир эле жерден алып кете алышат. Мурдагыдай ар бир структурага, ар бир отделге чуркап, ора боло турган нерселердин баардыгын алып салдык да. Бир топ жеңилдиктер болуп атат.
контракттык төлөмдөр дагы автоматташтырылган. Биздин ошол маалымат системабыз банк системасына уланган. Банктан контракттык төлөмдөрдү төлөгөн учурда автоматтык түрдө эле биздин системага келип түшөт. Окуу жайдын материалдык техникалык базасын чыңдоо, билим сапатты көтөрүүдө эл аралык өнөктөштөрдүн да салымы чоң. Акыркы 10 жылда окуу жайдын эл аралык байланыштары бир топ жолго коюлду. Ага ылайык Орусиянын бир топ окуу жайлары менен келишим түзүлгөн. Студенттер Орусиядан билимдерин өркүндөтүп, терең тажрыйба топтой алышты. Азыркы мезгилде 97 окуу жай менен келишим түзүлгөн. Негизинен биз ошол техникалык окуу жай болгондуктан Россия Федерациясындагы окуу жайлар менен тыгыз иш алып барабыз. Андан кийин биздин технологиялык университет техникалык консорциум бар. Россия Кыргызстан консорциумга кирген. Жыл сайын биз ошол консорциумдун негизинде эл аралык ошол академиялык мобилдүүлүк боюнча иш алып барабыз. Ар бир жылга квота берилет. Андан тышкары биз өзүбүз аларга ошол биздин студенттердин барып окуп келишине шарт түзүп, келишим негизинде жол картасы түзүлөт. Жол картасынын негизинде биздин адистиктердин ал жака барып окуусу, алардын бизге келип окуусу жолго коюлган. ШОС программасы боюнча дагы Башкортостан университетинде жакшы иш-чаралар бар. Бул жерде бакалавр, магистратура боюнча негизинен биз Сибирь федералдык университети менен, анан Россия Федерациясындагы Урал федералдык университети менен, Санкт-Петербургдагы военмех техникалык университет бар. Ошол окуу жайлар менен тыгыз иш алып барып атабыз. Техникалык билим алуу үчүн тилдерди үйрөнүү да чоң мааниге. Ага байланыштуу окуу жайда чет тилдерди үйрөтүүчү Америка маалыматтык ресурстук борбору, Кытай жана Корей борборлору иштеп келе жатат. Мында студенттер англис, корей, кытай тилдерин үйрөнүү менен ал элдердин маданият искусствосун, тамак аш жасоонун жолдорун да өздөштүрө алышат. Бул борборлор 9 жылдан бери активдүү иш жүргүзүүдө. Америкалык ресурс борбору бизде бул америкалык посольство менен Орто Азиядагы жогорку окуу жайлардын ортосундагы байланыш чыңдоо боюнча атайын мындай форум болуп, ал иш-чара боюнча да бизге жакшы мындай партнерлорду тартып берди десек болот. Ал партнерлор менен негизинен ушул Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан менен биз тыгыз иш алып барып атабыз. Азыркы мезгилде быйыл мына пандемия учуруна байланыштуу волонтер келбей калды. Жыл сайын бизге 2ден кем эмес волонтер келип бизде иш алып барып аткан. Негизинен ошол баягы тил билүүчүлөр, носитель языка деп коебуз, ошолор келип сабак берип бизде бул жерден аларды биз жумушка алып, кошумча ошол англис тилин үйрөнүү боюнча жакшы жардам берди деп айтсак болот. Техникалык билим алууда теория менен практика тыгыз айкалышуусу зарыл. Андыктан акыркы 10 жылда материалдык техникалык база бир топ чыңдалганын окуу жай кызматкерлери айтууда. 2010 жылдан баштап 10 жыл ичинде абай көп жумуш аткарылды десем жаңылышпайм. Бир топ жумуштар аткарылды. Негизинен айтып кетсем, булар биринчиден биздин чоң корпус, биринчи корпусубузда 4-нчи этажда библиотека жайгашкан эле. Аны ошону бошотуш үчүн аудиториялар жетишпегенине байланыштан бошотуш үчүн биз атайын китепкана Абдыкадыр Омаровдун демилгеси менен китепкана курулду. 2090 метр квадратка салынды библиотека. Анын 4-нчи этажда жайгашкан 700 метр квадрат китепканабызды экономика факультетине аудиторный фонд кылып катары бердик. Азыр учурда алар ошолордун пайдаланып жатат. Лаборатория курулду ТПСХП кафедрасына. Ал жерге Германиядан проект катары 60 миллионго жакын оборудование келди. Энергетик факультетине 1 миллион 200 миңдей оборудование келди. Мына 3 корпус, окуу корпустарыбызды бүт курулгандан бери терезеси алмаша эле ошолорду заманба кылып пластика терезе кылып алмаштырдык. Дагы айтып кете турган нерсе бул мына 2 главный корпуста 2 корпусу 2 чоң галерея залыбыз бар. Ошолорду заманбап кылып ремонт кылып, капитал ремонттон өткөзүп, бүт проекттерден бери коюп, азыр бүт чогулуштар да ошол жерде өтөт.
Өлкөгө керектүү курулуш, энергетика, айдоочу жана башка техникалык багыттагы адистерди даярдап чыгарган окуу жайда дагы бир жаңы адистик ачылды. Ал энергетикалык жана гибриддик машиналарды куруу адистиги. Анын ачылганына быйыл 2 жыл болду. Студенттердин теориядан алган билимдерин практика жүзүндө бышыктоо үчүн өлкөдөгү көптөгөн ишканалар менен келишим түзүлгөн. Алардын талаптарына ылайык даяр адисти окутуп чыгарууга болгон күч-аракет жумшалууда. Кудай ашыгыр, бүгүнкү күндө Кыргызстанда өндүрүш жандана баштады. Анан бир өкүнүчтүү жери биз ошол өндүрүшкө иштей турган кадрларыбыз даяр болбой жатат. Мисалы үчүн мына бизде бир жылдан бери ишке кире баштады, быйылдан баштап. Машина куруу заводу ошто, ал жерде ар кандай электрооборудованияларын, электробустарды чыгарабыз деп атат, электромобилдерди чыгарабыз деп атат. Бүгүнкү күндө жана тез жардам мунаасын сборка кылып чыгарып атат, иштеп атат. Мына ошол заводдокулар дагы кадрдын жетишсиздигин белгилеп айтып атат. Эң негизгиси бүгүнкү күндө заводдордо турган жабдуулар современный деп коебуз, жаңы жабдуулар келип калгандагы биздеки мурдакылар алар менен иштеп көргөн эмес. Ошол жер бир аз кыйынчылык туудуруп атат. Ошондуктан ошол өндүрүштөгү адамдардын өзү бүгүнкү күндө ушу окуу жайларындагы окуп аткан, ошо өзүнүн багытындагы аларга кадр боло тургандарды сапаттуу билим алышын, алардын ошо практика менен айкалышып кылышын, бирдекени кол менен кармап жасашын, ошо лабораториялык, практикалык изилдөөлөрдү жүргүзүшүн алар өздөрү кызыктар болуп, ушул жерден биз кадрларды даярдап келишин бизге болгонун биз ушул университеттен биринчи курстан баштабасак болбойт деген көз карашты айтып, ошол машина куруу заводунун жетекчиликтери менен, анын ээлери менен ошолор ачканда эле ушул университетте сүйлөшүүлөр жүргүзүп, даже мурда ушул алардын да бир-эки Германияда бир-эки институттардын жардамы менен ушу Оштун университетинде былтырдан баштап машина куруу деген, анан кийин энергетикалык машина куруу деген адистик ачылган. Курулуш тармагынын жандануусу менен бул тармактагы адистерге да суроо талап көбөйдү. Заман агымынан четте калбаган Ош технологиялык университетинде курулуш, өнөр жай, тоо-кен тармагындагы адистердин татыктуу билим алуусу үчүн баардык мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Негизи биздин ишмердүүлүгүбүз башка мамлекеттик органдар менен тыгыз байланышкан. Айтсак, Кыргыз патент уюму тарабынан 2018-жылы бизге $2 миллион жакын өлчөмдө грант берилген. Ошол гранттын негизинде быйылкы жылы тендер аркылуу жаңы техникаларды, жабдууларды сатып алып, өндүрүштүк база түзүү менен ошол базада ошол жаңы бир буга чейин колдонулбаган, анан ошол эле мезгилде жергиликтүү өзүбүздүн чийки заттарды пайдалануу менен буюм чыгаруу менен алек болдук. Ошонун ичинде пигмент, боек деп айтсак болот. Ошол өзүбүздөгү кызыл топурактан пигмент алынуусунун ичинде бага ойлоп табууга патент алынды, анын өндүрүштүк үлгүлөрү алынды. Андан сырткары дагы бизде таштан ар кандай буюмдар алынып, брусчатка, таштаман деп коебуз. Ошо аянттарды төшөөгө, жолдорго, оңдоого, каналдарга колдонулат. Ошонун дагы жаңы түрлөрү алынды. Анан ошол менен катар кирпичтин дагы жаңы түрлөрү десек болот. Тигүүчүлүк өнөрдү үйрөтүү менен окуу жай өлкөнүн жеңил өнөр жай тармагына да чоң салым кошуп келе жатат. Тигүүчүлүк жана дизайнерлик адисти терең өздөштүрүү үчүн окутуучулук курам жана материалдык базада жетиштүү. Жакынкы жылдары эле эски техникалар заман талабына ылайык келген техникалар менен алмаштырылып, окутууга жеңилдиктер жаралды. Техникалык базабыз улам жаңыланып атат. Мисалы, мурда 1022 класстагы үлгүдөгү машиналар болсо, прямой строчка дейт, түз тигиш машиналар. Азыр мынтип жаңы машиналар келген. Бул машиналар 2017 жаңыланды окшойт, 2016-17 окуу жылында. Андан сырткары азыр улам баягы тиги өндүрүш аябай жогорку деңгээлге чыгып кетпедиби? Улам жаңы машиналар чыгып атат, жаңы функцияны аткарган. Бир эле машинада 2 функция аткарат, түз тигиш менен чекесин ороп тигүүчү функциянычы. Ошондой жаңы 3 машина алганбыз. Себеби бизде андай машина болбосо, студенттер эртең бизден окууну аяктагандан кийин өндүрүшкө барып ишке кирсе, аны колдонушту билбей калат. Ошон үчүн базаны утуру жаңылап туруу бул талап. Билимдүү кесипкөй адистерди даярдоо окутуучулук курамында илим билиминен көз каранды. Акыркы 10 жыл аралыгында окуу жайдын окутуучулук курамынын да илимий даражалары жогорулады. Илимдин доктору, кандидат, доценттери көбөйүп, алар илимий иштерин татыктуу коргой алышты.
Эми ийгиликтер көп эле болуп атат. Эгерде акыркы 5 жылда эле ала турган болсок, 5 жылда биз 40ка жакын кандидат илимдин кандидаттары неме диссертациялык ишин жактады. 7 доктор, илимдин доктору жактады. Эми негизинен жалпысынан мындай караганда бизде өзүбүздүн мугалимдер кабыл алынат, кандидаттык диссертацияларын жакташат, негизинен өзүбүздүн эле мугалимдер да. Ошондуктан 100дөн ашуун кандидатын алып бүгүнкүдө доценттер мына акыркы күндөрү эле өзүбүздө профессорлор бар, Оштуда профессорлук наам алгандар бар. Окутуучулук курамдан талап гана кылбай, аларга шарт түзүүдө башкы милдеттердин бири. Ага ылайык акыркы жылдары мугалимдердин айлык маянасы 50%га көбөйтүлдү. Алдыда дагы көтөрүү максаттары бар. Бир ставкада баягындай кандидатский жок, жөнөкөй эле мугалим 11200 сом тегерегинде айлык болчу. Бул эми 18-жылкы да. 19-жылкы 50% коштуктап атпайбыз. Анда где-то бир 14100 50% ошого чыкты. Андан азыркы баягы 50% анан плюс 4000 сом коштук деп атабыз. Ага биригип 20700 да округление менен ошого чыгып калды да азыркы зарплата. Бул бир ставкадагы эле мугалимде эми 1,5-1,25 баягы сааттын бөлүнүшүнө карап, анан кандидат науктар бар, доктор науктар бар. Аларга мисалы кандидат науктарга биз 6000ден кошумча төлөнөт. Доктор науктарга 9000ден кошумча төлөнөт, ошо званиясы үчүн. Ош технологиялык университети техникалык билим бергендигине карабай, спорттук, маданий массалык иш-чараларга да активдүү катышып, бул жаатта да көптөгөн ийгиликтерди жарата алышты. Анткени ага окуу жайда мыкты шарт түзүлгөн. Кыргызстандагы алдыңкы тамашоочулардын сап башында турган ноунейм универсал командалары да дал ушул окуу жайдан чыккан. Көрөлү магазинде болгон окуя. Университетте бардык студенттер үчүн шарттар бар. Биздин университет башка университеттен айырмаланып бардыгы бир жерде, бир корпуста жайгашкандыктан студенттер баягы бош убактыларын өз убагында туура пайдаланган мүмкүнчүлүктөрдү биз түзүп бере алабыз. Андан сырткары бизде университетте дагы мындай мүмкүнчүлүктөр бар. Социалдык оор абалдагы студенттерибиз бар. Мисалы, жарым жетим, тоголок жетим, ата-энеси майып, өзү майып студенттерибизге дагы жыл сайын студенттерге аларга 100%ке чейин контракттардан жеңилдик берүү маселелери каралып, студенттерибиз контракттык жеңилдиктерди алышат. Студент алыскы региондон келген студенттерибиз ушул шаарыбыздагы башка окуу жайдан айырмаланып, ушул квартира тибиндеги жатаканадан айына аз өлчөмдөгү 600 сом бир айына жатакана менен камсыз болушат студенттерибиз. Мисалы, азыр шаарда квартплата студенттер үчүн 2000 сом, 2,5 сом тегерегинде болсо, биз ушул 600 сом менен студенттерди жашатабыз. Андан сырткары дагы ушул мугалимдерибиз дагы аз камсыз болгон мугалимдерибиз дагы ошол жатаканага жайгаштырылып, үй бүлөсү менен азыр ошол жерде жашап, иштеп аткандары бар. Спорттук иш-чаралар боюнча айта кетсек, окуу жай, универсиада жана башка шаар аралык, республикалык жана эл аралык мелдештерге катышып, алдыңкы орунду багындырып келген студенттерден да чукур эмес. Мелдешке катышуу үчүн алгач окуу жайда даярданып, дене бойду чыңдаганга толук шарт түзүлгөн. Ар бир айда лига болуп теннис мелдештер өткөрүлүп турат. Анан өзүбүздүн студенттерибиз, мына Роза деген студентибиз бар, Бишкекте өткөрүлчү, жылда өткөрүлчү универсиадаларга катышып, ийгиликтерди багындырып келишкен. Анан өзүбүздүн эле биздин студенттер мына эл аралык мелдештерге, Өзбекстанга барып, эл аралык мелдеште 2-3 орундарды ээлеп келишкен. Бул жерде студенттерге кружоктор ачылган. Андан сырткары өзүбүздүн ага эжекелерибиз дагы жумасына 2 жолу машыгып турушат. Бул жерде ага эжекелерибизден жыл сайын өткөрүлчү профком тарабынан уюштурулган мелдештер бар жаз айларында. Ошолорго катышуу максатында бу жерде даярдыктарды көрүшөт.
Өлкөнүн түштүгүндө орун алган 60 жылдык тарыхы бар жалгыз техникалык, технологиялык жана инженердик багыттагы адистерди даярдап жаткан Ош технологиялык университети алдыда дагы керектүү мыкты адистерди даярдап, өлкөбүздүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө өз салымдарын кошооруна ишеничтери чоң.